Салам жалпы, кечээ Токтогул районунун жергиликтүү кеңешинин депутаты, активист Болот Дүйшөналиев Тайыр Сарпаштын Токтогул районундагы басып алган, мыйзамсыз басып алган объектилердин баарын көргөздү жана баасын дагы атап берди. Ал видеону, ал кайрылууну силер YouTube каналынан Болот Дүйшөналиев деп жазсаңар чыгат. Тайыр Сарпаштын Токтогулдагы басып алган объекттердин баасы $105 миллион, сом менен эсептегенде 9 миллиард сом экен. Эми биз ушул акчаны жөн эле алып коюптур деп көрүп койбой, бул акчага Кыргызстан эли эмне кылсак болмок деген анализди мен силерге примерно көргөзүп берейин. Эң биринчи көйгөй, бизде больница билесиңер, заманбап больницалар жок. Биз чет жакка барып дарыланып келебиз. Ошол көрүп турган сүрөт бул Түркия мамлекетинин эң заманбап, эң алдыңкы больницалардын бири. Ошонун лабораториясы $10 миллион турат экен. Ядердик исследование кылат экен да. Бул рак жана онкология, айыкпас ооруларды изилдеп дарылайт экен. Калган 90 миллионго ушул больницаны биз Кыргызстанга салып койсок болмок экен. Элестеткиле, Кыргызстанда дагы эң алдыңкы больницалар бар болсо, кандай жакшы болмок. Андан тышкары $100 миллион Токтогул районуна $500 миң 200 бала бакча курсак болмок экен. Же болбосо $5 миллион заманбап 20 мектеп салсак болмок экен. Бул азыр Тайыр Сарпаштын чөнтөгүндө. Андан тышкары энергетика маселеси бизде аябай көйгөйлүү маселе. Биз Токтогул районуна $100 миллион солнечный энергия станция салсак, миллион адамды камсыз кылган, тынымсыз камсыз кылган электростанция салмак экенбиз. Андан тышкары сентябрь келатат, бизде аябай көйгөйлүү маселе. $105 миллион биз 40 районго 40 типография салмак экенбиз. Заманбап. Ар бир типографияны биз $2 миллион 600 миң салмакпыз. Элестеткиле, ар бир район өз китеп менен камсыз кылат. Андан тышкары бизде кадр маселеси аябай көйгөйлүү маселе. Президент айтып атат, бизде кадр маселеси жетпейт деп. Могул көрүп турган Стэнфорд деген Американын дүйнө жүзүндө эң мыкты университеттин бири, дүйнө жүзүндө эң акылдуу адамдар окутат ушул жерде. Биз $105 миллион ушул жакка жумшасак, 1,5 миң адамды, жаштарды окутмак экенбиз ушул университетке. Ар бир областтан 200 адистер, мыкты адистер окуп келмек. Медицина жактанбы, экономика жактанбы, айтор мыкты адистер окуп келмек. Кыргызстанды эми 1,5 миң адис кандай бир алдыга сүрмөк. Азыркы Токтогул районунун адистери, кадрлары, бул жаңы келгендер, бул аким, бул болсо зам аким, мен билгенде бери бир динозавр доорунан бери келе атат. Мен ойлойм, бул прогресс эмес деп. Эч нерсени эле четкен жок. Андан тышкары вертолет жок деп эле ызы чогулуп калып атабыз, вертолет жетишпейт деп. Могул көрүп турган вертолет Американын эң мыкты вертолету, как раз МЧСке чыгарылган вертолет. Баасы €14 миллион 160 миң экен. 7 областка бирден алмак экенбиз ушул вертолеттен. Андан тышкары маданият жактан болсо, могул көрүп турган Гладиатор деген кино 2000-жылы тартылган. Коротулган баасы $103 миллион коротулган, чогултулган прибыли $500 миллион. Эгерде биз өзүбүздүн Манасты тартканда $105 миллион Манас тартканда дүйнө жүзүнө таанылмакпыз. Биздин тарыхыбыз дүйнө жүзүнө таанылмак. Биздин элибизге бир чоң дух бермек. 500 миллион болбосо дагы хотя бы $100 миллион пайдага чыкмакпыз. Бирок бул акчалардын баары кимде? Тайыр Сарпаштын чөнтөгүндө. Ошонун баарын Жогорку кеңештин депутаты Кундуз Сулайманов айтып чыкса болмок. Бул эмнеге барды? Буларды айтпаса да. Ушунун баарын айтса болмок. Токтогулда спецфонддого кетирилген акчаларды айтса болмок. Бирок айтпай эле жөн эле футбол уюштуруп жүрөт. Менин оюмча, Тайыр Сарпаштын орду момундай үйдө эмес, же болбосо ушундай машинада эмес, ушул түрмөдө болуш керек. Тайыр Сарпаштын орду. Кыргызстанда бардык жегендер кузуп эле келе атат, бирок Тайыр Сарпашев кузганын эч ким көрбөйт.